аземибиздин каармандары, биздин сыймыктарыбыз, Кыргыз Республикасынын олимпиадалык курама командасынын мүчөлөрү жана байге ээлерин чакырып алсак, 33-чү Париждеги Олимпиада оюндарында Кыргыз Республикасынын бокс спорту боюнча күмүш медалын камсыз кылган Сейитбек уулу Мунарбекти чакырабыз. Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшү боюнча күмүш медалын камсыз кылган Жуманазарова Мээримди чакырабыз. Ошондой эле Олимпиада оюндарында коло медалдарын камсыз кылышкан Айсулуу Тунубекованы, Акжол Махмудовду, Үзүр Жусупбековду жана Жоломан Шашенбековду чакырабыз. Söz Сейитбек уулу Мунарбекке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден Аллах Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун ушундай ийгиликке жеткиргенине. Ата-энеме өтө чоң ыраазычылык, ушундай тарбиялап ушул мезгилге жеткиргенине. Бардыңыздарга рахмат, ушун колдоп тургандарыңыздарга, биздин улуу урматтуу Сады Нуркожоевичке дагы рахмат, бизге ишенип ушул Олимпиадага жөнөткөнүнө. Жана Камчыбек Кыдышаевичке дагы өтө чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин федерацияларыбызга дагы рахмат, Национальный олимпийский комитетке рахмат, жана мени кичинемден тарбиялаган Бегенас агайыма, Турдал агайга, жана биздин башкы башкыртуучу Төлөгөн уулу Данияр агайга, Улан агайга Сагынбаев, жана биздин врачтарыбызга, массажисттерибизге баардыгына чоң рахмат. Ушунчалык бул жеңиш биздин эле жалгыз жеңиш эмес, бул баардыгыңыздардын жеңишиңиздер. Баардыгыңыздар дуа кылдыңыздар. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип ушу местага жеткенибизге абдан кубанычтабыз. Баардыгыңыздарга рахмат чоң. Рахмат, Мунарбек. Сөз Жуманазарова Мээримге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бул жеке биздин эле жеңиш эмес, бул жалпы элибиздин жеңиши. Баардыгыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктайм. Учурдан пайдаланып, машыктыруучуларыма терең ыраазычылыгымды жана дарыгерлерге жана федерациянын жааматына терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Агайлар болбосо биз азыр бул жерде да турбайт болчубуз. Агайларыбызга жана дарыгерлерге, федерацияга жана ошондой эле мени тарбиялаган ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бизди колдоп жаткан Садыр Нуркожоевич, сизге терең ыраазычылык. Спортту жакшы колдоп берип жатасыз. Биз дагы ойлойм актап атабыз деп ошону кичине да болсо. Ошондой эле биздин жаш артыбыздан келаткан спортчуларга ийгилик каалайм. Жана ошондой эле биздин катарыбызда медаль албай калган уул кыздар кейбегиле. Кудай буйруса, Аллахтын может кийинки Олимпиадада өзүнүн пландары бардыр. Буйруса бардыгыбыз жолубуз ачык болуп, чоң ийгиликтер жаратып жүрө берели. Баарыңарга ийгилик. Мээримге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөз Тыныбекова Айсулууга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө ушул аянтта биз үчүн атайын убактыңарды бөлүп, колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Жалпы кыргызстандыктарга ушул менин коло байге мен үчүн аябагандай оор келди десем болот. Ушул коло байгени жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ушул күнгө чейин мага
күн сайын мотивация берип, түрткү берип келген ушу менин кыргызстандыктар. Бардыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле азыркы учурдан пайдаланып, Токио Олимпиада оюндарынан кийин биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич убада берип, кыз-келиндер күрөшүнө командасына спорт зал салып бергенсиздер. Ошонун аркасында бүгүнкү Олимпиада оюндарына дагы бардыгыбыз даярдык көрдүк. Жакшы мүмкүнчүлүк шарттардын бардыгын түзүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы мамлекеттин өкүлдөрүнө, биздин федерацияга терең ыраазычылык билдирем. Аябагандай бир нерсени айткым келет. Ушул Кыргыздын кызы болуп төрөлгөнүм аябагандай сыймыктанам. Мен кайсыл жерге барбайын, ар дайым ушул сөздү айтам. Канча өлкөдө жүрбөйлү, канча жерде жүрбөйүн, кыргызстандыктар ушундай ынтымактуу, башы биригип, Францияда дагы болгон, Европа, Америка, дүйнө жүзүнөн келип, биздин спортчуларды аябагандай колдошту. Бул Кыргызстанда дагы канча деген күнү түнү уктабай колдоп жатканыңарды биз көрүп, сезип жаттык. Барыңарга терең ыраазычылык билдирем. Бар болгула, барыңыздарга чоң рахмат. Айсулууга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сөз Махмудов Акжолго берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Жогоруда айтылып өткөн сөздөрдүн баарына толугу менен кошулам. Жана ошондой эле мен дагы баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудай буйруса, бир эле нерсени айткым келип турат. Ал да эмки Олимпиадага талыкпай менет кылып, Кыргызстандын, мен ойлойм, эл күткөн алтынды биз алып келе албай, ишеничин актай албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Кудай буйруса, эмки Олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль тагынганга толук күч аракетимди жумшап, бүгүндөн баштап даярданам. Мен Кудай буйруса 2028-жылы сөзсүз алтын медаль тагып келем иншалла. Чоң ыраазычылык Акжол мырза. Сөз Жусупбеков Үзүргө берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич. Ушу бизди колдоп, ушунча переживать этип, каналдын түз эфирдин артынан өзүңөр да бизчилап бушайман болуп колдоп жатканыңарды биз сезип турдук. Баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Бүт жагынан силерге мына азыркы болуп өткөн Олимпиада оюну ойлоймун. Бул Орто Азияда именно бекемдиктин жана достуктун символу деп ойлойм. Анткени Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бул үч мамлекет өзүнүн достук эмесин билгизип кетти. Ошондо айтат го, спорт орусча айтмакта спорт посол мира. Бүгүнкү күндө биз кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети бүгүнкү күндө балбандар менен жакшы ийгиликтерге жетти биз толук айта алабыз. Бирок алтын болбой калды. Иншалла кийинки 28-де ойлойм ушундай иш аракеттер болуп атканда эмки Олимпиада алтын болот деп. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ким ушул медалларга тиешеси баарына ыраазычылык беребиз. Рахмат, Үзүр мырза. Сөз Саршенбеков Жоломанга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул Париж 2024 Олимпиадасында утуп келген жеңишибизди биринчиден бир гана өзүбүз уттук десек чоң жаңылыштык болот. Бул жерде бүткүл кыргыз элинин салымы бар, мамлекетибиздин салымы бар, жана спорт федерациянын тренерлерибиздин жана башка ушул медальга бардык жаныбызда жүрүп жардам бергендердин бардыгынын салымы чоң, бардыгына терең ыраазычылык. Биринчиден ушу Олимпиадада медаль алган медалисттерди чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Жана
медаль албай калган спортчуларга айтмакчымын. Силер эч качан моңайбагыла. Мээрим айтып кеткендей, Аллах Тааланын силерге болгон астыда жакшы пландары бар деп чын жүрөктөн ишенем. Ошондуктан буйруса келе жаткан 2028 Олимпиадасында ушу кыргыз элине бул Олимпиадада алып келе албай калган алтынды Кудайым буйруса талыкпай эмгектенип ошо алтынга жетебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Кыргыз элине чоң рахмат. Алыста болсок дагы колдооңуздарды сезип жаттык. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Рахмат. Рахмат, урматтуу жеңүүчүлөр. Урматтуу салтанаттуу аземдин катышуучулары, 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларын куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу мекендештер, кадырлуу машыктыруучулар жана спортчуларыбызды акырына чейин сүрөгөн күйөрмандар, Олимпиадалык курама команданын урматтуу мүчөлөрү, кымбаттуу спортчулар, сиздерди Париждеги 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу 6 медаль утуп, ата мекенибизге олжолуу келишиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз спортунун кышын кынап, пайдубалын түптөгөн, кыргыз элине эбегейсиз сыймык тартуулаган, аттары тарыхта алтын тамгалар менен жазылган улуу инсандарыбыз бар. Бүгүн мына ошол аталар баштаган жол уланып, көз алдыбызда Париж Олимпиадасында кыргыз спортчуларынын көрсөткөн ийгиликтери менен жетишкендиктеринин аркасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылууда. Бул жолку Олимпиада оюндары Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликтүүсү, жемиштүүсү болуп калды десем жаңылышпаймын. Париж Олимпиадасына дүйнөнүн 206 өлкөсүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстан 16 спортчусу менен 206 өлкөнүн ичинен медалдык эсеп боюнча 68-чи орунду ээледи. Ал эми Олимпиада оюндарына Азия чөлкө менен катышкан 44 өлкөнүн ичинен биздин өлкө 15-чи орунду камсыздады. Катышкан 16 спортчубуздун 6-оосу байге менен кайтып келип, барган спортчулар менен жеңген медальдарынын катышы боюнча биздин өлкө 206 мамлекеттин сап башында турду. Караңыздар мына, бул эмне деген көрсөткүч, бул эмне деген сыймык. Мына ошондуктан миллиондогон күйөрмандардын атынан, жалпы кыргызстандыктардын атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Силер жараткан ийгиликтер элиңердин төбөсүн көккө жеткире кубантып, ажайып сезимдерге бөлөп, мекенге болгон сүйүүсүн арттырып, улут биримдигин чыңдоого өзгөчө жетишкендик болду. Кыргызстан бул ийгиликке жетүү үчүн социалдык өнүгүүнүн артыкчылыктарынын бири катары улуттун саламаттыгы менен адеп аклагына терең маани берип, дене тарбия жана спортко өзгөчө мамиле жасоо саясаты аркылуу ишке ашырууда. Урматтуу мекендештер, бул Олимп оюндарынын жыйынтыгы боюнча биздин баатыр балбандарыбыз Айсулуу, Акжол, Мээрим тарых жаратып, 2 рет удаасы менен Олимп оюндарынын байге ээлери болушту. Аты аталган балбандар силер бардыгыбызды кубанычка, сыймыкка бөлөдүңөр десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө Айсулуу алтын кызыбыздын жаракатына карабастан коло байгеси үчүн күрөшү баарыбыздын эсибизде калды десем жаңылышпаймын. Силердин ар бир медалиңар, ар бир жеңишиңер биз үчүн алтын. Силердин өзүңөр биз үчүн алтынсыңар. Жалпы Кыргызстан эли силер менен сыймыктанат. Ал эми бизде эле эмес, бүт бокс дүйнөсүн таң калтырган Мунарбек өзгөчө алкышка, өзгөчө мактоолорго арзыйт.
Олимп ойындарына биринчи жолу катышып жатса дагы, Мунарбек өзүнүн токтоолугу, жөнөкөйлүгү, салкын кандуулугу, ошондой эле өзгөчө техникасы менен айырмаланып, атаандаштарын биринин артынан бирин жеңип келди. Мунарбектин жеңиши кыргыз боксунун тарыхында Олимпиада ойындарынын алгачкы медали болуп калды. Буга чейин Мунарбек дүйнө чемпионатынын байге ээси болсо, эми Олимпиада ойындарында бокс боюнча алгачкы медалди жеңип, дагы бир жолу кыргыз боксунун тарыхын жаңылады. Ал эми күрөш өнөрүнүн эң мыкты ыкмаларын көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган жоламанды жана тажрыйбалуу Үзүрдү өзгөчө белгилегим келет. Булар бүйүр кызыткан күрөш тартуулап, Олимпиада ойындарында өзүнүн медаль эсептерин ачышты. Амантур, Айпери, Бекзат балбандарыбызга бул ирет ийгилик жылмайбай медаль алууга бир кадам жетпей калышты. Силер буга эч капа болбогула, силердин келечегиңер алдыда. Менимче, биздин жаш спортчуларыбыз үчүн дүйнөнүн алдыңкы 5 спортчусунун катарына кирүү дагы бул чоң жетишкендик. Ушундай эле медаль утууга бир кадам жетпей калган биздин эң тажрыйбалуу балбаныбыз аял жөнүндө дагы бир эки ооз сөз айта кетейин. Аял 3 рет Олимпиада oyunдарына Кыргызстандын намысын коргоп келди. Азия биринчилигин жеңди, байге ээси болду. Эми минтип Париж Олимпиадасында өзүнүн жогорку жетишкендиктеги спорттук карьерасын аяктап жатат. Аял эми өзүнүн мол тажрыйбасын өсүп келе жаткан жаш спортчулар менен бөлүшүп, келечектеги чемпиондорду тарбиялайт деп ишенемин. Мындан сырткары суучул уулубуз Денистин деңгээли жылдан жылга өсүп, кыргыз спортчусу тарыхта биринчи жолу сууда сүзүү боюнча 200 метрлик дистанцияда Олимпиаданын жарым финалына катышты. Бул жарым финалда Денис Орто Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн арасынан катышкан жападан жалгыз спортчу болуп калды. Бул дагы биз үчүн өтө кубанычтуу. Ошондой эле спортчу кызыбыз Елизавета 50 метрлик сүзүү дистанциясында өзүнүн тайпасында биринчи келип, бир кубандырса, бул аралыкта Кыргызстандын рекордун жаңылап, экинчи рет кубантты. Дээрлик 80 спортчунун арасынан 30-чу орунду алуу бул дагы оңой эмес. Дзюдочуларыбыз Ерлан, Кубаныч жана балбан уулубуз Эрназар Олимпиада oyunдарында тырышчаактыкты берилгендиги менен элдин эсинде калышты. Булардын келечеги дагы да алдыда. Эң негизгиси бул oyunдардан алар баа жеткис тажрыйба алышты деп ишенем. Олимпиаданын каныша саталган жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын намысын жападан жалгыз коргогон Сардана кызыбызга дагы ыраазычылык билдирем. Марафон өзүңүздөр билгендей эмне деген даярдыкты, эмне деген чыдамкайлыкты талап кылат. Ошол кыйынчылыктардын баарын басып, 42 километр аралыкты чуркап өтүп, 90дон ашык марафончунун ичинен 14-чү болуп келишинин өзү эле баатырлык. Ошондой эле Сардана кызыбыз бул көрсөткүч менен улуттук рекордубузду дагы жаңылады. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, азыр биз эл аралык спорт майданында мамлекетибиздин намысын татыктуу коргоп, эң жогорку чеберчилик көрсөткөн каармандарыбызды, баатырларыбызды, олимпиадалык курама команданын мүчөлөрүн салтанаттуу тосуп, аларга ыраазычылыгыбызды билдирип, жалпы элибиздин кубанычын тең бөлүшөлү деп чогулуп отурабыз. Деги эле Кыргызстандын намысын коргой турган бардык мелдештер өтө маанилүү жана өтө жоопкерчиликтүү. Ал эми Олимпиада оюндары бул жөн эле эл аралык мелдеш эмес. Бул жерде мамлекеттер дүйнөдөгү алдыңкы спорттук держава наамын алыш үчүн атсалышат. Билгенге, түшүнгөнгө бул оюндарда өз өлкөсүн татыктуу көрсөтүп, лидерлердин катарына кирүү бул улуттук кадыр барк, улуттук ар намыс. Ошондуктан силер тагылган милдетти так аткарып, Кыргызстанда спорттук салт санаалар бекем экенин, өлкөбүздө дагы деле дүйнөнү таң калтыра турган уул кыздарыбыз бар экенин, кыргыз спорту зор потенциалга ээ экенин, күйөрмандарга болуп көрбөгөндөй кубаныч тартуулай турган, миллиондогон жарандардын жүрөгүнөн түнөк таба турган күчтүү спортчуларыбыз бар экенин далилдедиңиздер. Бул Париж Олимпиадасында силерди кары дебей, жаш дебей жалпы кыргызстандыктар кош колдоп, бир дем менен колдоп жатышты. Мен да силердин ар бир таймашыңарды үй бүлөм менен калтырбай көрүп, колдоп, коштоп турдум.
Силер өлкөбүздүн намысы үчүн мыкты күрөштүңөр. Олимпиадалык килемге, татамиге, рингке жолго чыккан ар бириңер менен сыймыктанабыз. Колдоо демекчи, Париж Олимпиадасында тарыхы бар, тарыхы бир, тамыры бир, тили менен дили орток кыргыз, казак, өзбек күйөрмандарынын өз ара ынтымагы дүйнө жүзүнө даңазалангандыгын айтпай кетүүгө болбойт. Спортчуларыбыздын чет жерде бири-бирине ылым санашып, тууган сезишип, жеңиш сезимдерин бөлүшүп, көкүрөк тийгизип, кучакташкан көз ирмемдери үч элдин эзелтен берки келаткан достук, тууганчылык, жакын коңшулук мамилесин ого бетер арттыргандыгы болду. Кыргыз, казак, өзбек элинин ынтымагы мындан да ары чыңдала берсин ылайым. Урматтуу мекендештер, бул ийгиликтердин артында спортчуларыбызды тарбиялоого өмүрүн арнаган машыктыруучулар жамааты турат. Андыктан Кыргыз Республикасынын курама командасынын грек-рим күрөшү, кыз келиндер күрөшү, бокс, дзюдо, сууда сүзүү жана жеңил атлетика боюнча чоң жоопкерчиликти алып, натыйжа чыгарам деген башкы улук машыктыруучуларга жана спортчулар менен күн түн дебей иштеген жеке машыктыруучуларга, мына ушундай таланттуу спортчуларды калың элдин арасынан сууруп чыккан биринчи машыктыруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Сиздер өз ишиңиздердин чыныгы адистери гана эмес, шакирттердин эр мүнөзүн, духун калыптандырган көрөгөч устатсыздар. Ошол эле учурда спортчуларыбыздын ата-энелеринин эмгегин да белгилебей кое албайм. Сиздердин балдарыңыздарга көргөн камыңыздар менен ишенимиңиздер бүгүнкү багындырган бийиктиктердин пайдубалы болуп берди. Алардын биринчи күйөрмандары жана дем берүүчүлөрү албетте сиздерсиздер. Сиздердин мекенчилдикке үндөгөн тарбияңыздар алардын эркин бүлөп, кыйынчылыктарды жеңип, чоң максаттарга умтулууга үйрөттү. Спортчуларыбызды өстүрүүгө жумшалган эмгегиңиздер бийик урмат сыйга татыктуу. Ошондуктан сиздер олимпиадалык курама команданын ажырагыс бөлүгүсүздөр. Спортто ийгиликке жетүүнүн дагы бир туруктуу шериги бул спортчулардын ден соолугуна кам көргөн медицина кызматкерлери. Сиздердин ар бир спортчуга болгон камкордугуңуздар чечүүчү мааниге ээ. Кылган мээнетиңиздер көп учурда байкалбай калат, бирок сиздерсиз көптөгөн жетишкендиктер жаралышы мүмкүн эмес. Ийгиликтерди багындыруу жолунда спортчуларыбыздын саламаттыгын камсыз кылганыңыздар үчүн чоң рахмат айтамын. Бул жолку жетишкендиктерде спорттук медалдардын жана федерациялардын, улуттук олимпиадалык комитетинин кызматкерлеринин үлүшү дагы бар. Биз сиздердин спортты өнүктүрүүдөгү ролуңуздарды жакшы түшүнөбүз жана спорттук уюмдарды колдоону мындан ары да күчөтөбүз. Парижде өткөн Олимпиада оюндарын түз алып берүүнү камсыз кылган улуттук теле радио берүү корпорациясынын алгылыктуу иштерин дагы белгилей кетели. Алардын жардамы менен өлкөнүн булуң бурчундагы кыргызстандыктар Олимп оюндарына спортчуларыбыздын таймаштары менен жеңиштерине жан үрөп күйөрмандык кылышты. 2 аптанын ичинде Олимпиада оюндары кыргыз коомчулугунун ичиндеги талкуулардын негизги темасына айланды десем жаңылышпайм. Дыкат талдоо жүргүзүп, аналитикалык ой пикирлерин жазгандар да болду, ачуу менен ашыра сындагандар да болду. Кандай болгон күндө дагы коомчулукта айтылган сын пикирлерден биз туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Олимпиадалык курама команданын урматтуу мүчөлөрү, спорттогу ийгилик бул талыкпас эмгек, мекенчилдиктин кайталангыс үлгүсү. Анткени силер багындырган жеңиштер менен канчалаган жаштардын жүрөгү толкуйт, Кыргызстандын кызыл байрагын желбиретсем деген мекенчил сезимдер ойгонот. Кийинки жаш муундар өрнөк тутуп, силердей болгусу келгендердин катары арбыйт. Кыргыз спортун, Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган чемпиондордун чыгышына мына силер себепкер болосуңар. Урматтуу агайын туугандар, өлкөбүздүн намысын коргогон спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы далай жолу бирге кубануу жараткан насип кылсын. Кубанууну дүйнөлүк мелдештердеги жетишкендиктер бул мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн эң мыкты көрсөткүчү. 21 кылымда күчтүү жана дени сак улут гана атаандаштыкка туруштук бере алат. Андыктан атаандаштыкка умтулган дени сак улутубуздун чыңдалышына салым кошкон спортчуларыбызга жана аларга дем күч берген тараптардын баарына дагы бир жолу ыраазычылык билдиремин. Ал эми жеңүүчүлөрүбүзгө болсо чемпиондук наамды өмүр бою кадыр барк менен татыктуу алып жүрүүнү, ошондой эле маалда жөнөкөй мээнеткеч, кичипейил, намыска бек атуул бойдон калууну каалайм.
мамлекет мындан ары дагы спортту, спортчуларыбызды колдоону, аларга керектүү шарттарды түзүүнү уланта берет. Бизди алдыда 2028 жылы Американын Лос-Анджелес шаарында өтө турган Олимп оюндары күтөт. Кийинки Олимпиадага азыртан көрүп, кетирген кемчиликтерибизди жакшылап изилдеп чыгып, татыктуу даярданалы, спорттогу тарыхыбызды кайрадан алтын тамгалар менен жазууга багыт алалы, жол чабалы. Кыргыз спортунун келечеги кийинки муун үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, жаштарыбызды жаңы бийиктиктерди багындырышына шыктандыралы. Кыргызстандын 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын жеңиштери баарыбызга кут болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларын сыйлоо аз эме. 33-чү Париждеги жайкы Олимпиада оюндарындагы жетишкендиктери үчүн төмөнкүлөр: Кыдыев Улукбек Усуевич, массажист, 1 миллион 375 миң сом сертификат менен сыйланат. Еремич Константин Марьянович, массажист, 1 миллион 375 миң сом сертификат менен сыйланат. Бичанов Иса Тулегенович, дарыгер, 1 миллион 375 миң сом сертификат менен сыйланат. Алишева Бактыгүл Насыровна, дарыгер, 1 миллион 375 миң сом сертификат менен сыйланат. Машыктыруучулар: Петрашов Евгений Георгиевич, сууда сүзүү спортунун башкы машыктыруучусу жана спортчулар: Петрашов Денис, Печорских Евгениянын биринчи жана жеке машыктыруучусу 650 миң сом сертификат менен сыйланат. Полубабкин Андрей Викторович, жеңил атлетика боюнча Трофимова Сардананын жеке машыктыруучусу, 125 миң сом сертификат менен сыйланат. Исаков Айып Исакович, жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын башкы машыктыруучусу, 150 миң сом сертификат менен сыйланат. Өмүрзаков Улукбек Абдылдаевич, дзюдо боюнча Айбек уулу Кубанычбектин биринчи башкаруучусу, 50 миң сом сертификат менен сыйланат. Кузьмин Роман Владимирович, дзюдо боюнча Шеров Эрландын биринчи башкаруучусу, 175 миң сом сертификат менен сыйланат. Кладнов Сергей Юрьевич, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машыктыруучусу, 250 миң сом сертификат менен сыйланат. Юнусов Абдуджалил Маджитович, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машыктыруучусу, 300 миң сом сертификат менен сыйланат. Тазабеков Исламбек Темирбекович, эркин күрөш боюнча Алмаз уулу Бекзаттын биринчи машыктыруучусу, 100 миң сом сертификат менен сыйланат. Кочаров Рустам Мукашевич, эркин күрөш боюнча Алмаз уулу Бекзаттын жеке машыктыруучусу, 250 миң сом сертификат менен сыйланат. Тавалды уулу Сүймөнкул, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машыктыруучусу, 875 миң сом сертификат менен сыйланат. Маджинов Руслан Муратович, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машыктыруучусу, 750 миң сом сертификат менен сыйланат.
Перимкулов Чыңгыз Абдыманапович, грек-рим күреш ойынча Амантур Исмаиловтың биринчи машықтыруучусу 100 000 сом сертификат менен сыйланат. Мухтаров Дастан Капарович, грек-рим күреш ойынча Амантур Исмаиловтың жеке машықтыруучусу 250 000 сом сертификат менен сыйланат. Ювашбаев Аязбек Намазбекович, грек-рим күреш ойынча Үзөр Жусупбековтың биринчи машықтыруучусу 700 000 сом сертификат менен сыйланат. Мамбетов Радбек Шабдамбекович, грек-рим күреш ойынча Үзөр Жусупбековтың жеке машықтыруучусу 1 750 000 сом сертификат менен сыйланат. Махмудов Хаким, грек-рим күреш ойынча Жоламан Шаршымбековтың биринчи машықтыруучусу 2 450 000 сом сертификат менен сыйланат. Ахметов Мейрамбек Джанилович, грек-рим күреш ойынча Акжол Махмудовтың жеке машықтыруучусу 1 750 000 сом сертификат менен сыйланат. Карачолоков Улукбек Өзкөнбаевич, грек-рим күреш ойынча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машықтыруучусу 5 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Эркимбаев Азат Сталбекович, грек-рим күреш ойынча Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машықтыруучусу 6 600 000 сом сертификат менен сыйланат. Базакечев Түгөлбай Молдобаевич, кыз келиндер күреш ойынча спортчу Айсулу Тыныбекованын биринчи машықтыруучусу 700 000 сом сертификат менен сыйланат. Аскарбеков Нурсултан Кошойбекович, кыз келиндер күреш ойынча спортчу Айсулу Тыныбекованын жеке машықтыруучусу 1 750 000 сом сертификат менен сыйланат. Жуманазаров Рахмадил Кадыркулович, кыз келиндер күреш ойынча спортчу Мээрим Жуманазарованын жана Айпери Медет кызынын биринчи машықтыруучусу 1 100 000 сом сертификат менен сыйланат. Изабеков Чынарбек Корчубекович, кыз келиндер күреш ойынча Мээрим Жуманазарованын жеке машықтыруучусу 2 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Кенжебаев Байгазы Бобонович, кыз келиндер күреш ойынча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машықтыруучусу 4 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Изабеков Нурбек Канатбекович, кыз келиндер күреш ойынча Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машықтыруучусу 5 650 000 сом сертификат менен сыйланат. Оморов Турдалы Оморович, бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулунун биринчи машықтыруучусу 1 000 000 сом сертификат менен сыйланат. Султанбаев Биганаз Шабидинович, бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машықтыруучусу 2 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Сагымбаев Улан Ибрагимович, бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машықтыруучусу 2 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Төлөгөн уулу Данияр, бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машықтыруучусу 3 000 000 сом сертификат менен сыйланат. Олимпиада оюндарынын катышуучулары Айбек уулу Кубанычбек, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 500 000 сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат.
Печорских Елизавета Сергеевна, суда сөзі бойынша Қырғыз Республикасының құрама командасының спортшысы, 500 000 сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Шеров Эрлан Куанычбекович, дзюдо бойынша Қырғыз Республикасының құрама командасының спортшысы, 500 000 сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Акматалиев Эрназар Куатбекович, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 500 000 сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Петрашов Денис Евгеньевич, суда сөзү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 500 000 сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Лазарев Аял Петрович, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Алмаз уулу Бекзат, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Медет кызы Айпери, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жусупбеков Үзүр Даниярович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Шаршембеков Жолован Назарбекович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Махмудов Акжол Махамаджанович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Тыныбекова Айсулу Болотовна, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жуманазарова Мээрим Рахматиловна, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Сейитбек уулу Мунарбек, бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу, 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Урматтуу спортчулар, дагы бир жолу ушу сыйлыгыңыздар менен, ийгилигиңиздер менен куттуктаймын. Кийинки Олимпиада оюндарында алтындарды күтөбүз. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучулары, жалпы Кыргыз Республикасынын Олимпиада боюнча курама командасынын мүчөлөрү. Сиздерди сүрөткө түшүү аз эмне чакырабыз.
спортчулардын ата-энелери, бир туугандары жана күйөрмандар. Ушуну менен 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларын сыйлоо аземинин салтанаттуу аземинин расмий бөлүгү соңуна чыкты. Урматтуу Олимпиада оюндарынын катышуучулары, спорт өкүлдөрү, спортчулардын ата-энелери, бир туугандар жана күйөрмандар, сиздер үчүн эстрада жылдыздарыбыз жаркын маанай тартуулайт. Концерттик программаны баштайбыз. Кыргыз жери аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков. Саламатсыздарбы, урматтуу кайым туугандар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана биздин спортсмендер, сиздерди чын жүрөктөн Гүлжигит Калыков. Урматтуу күйөрмандар, урматтуу ата-энелер, спортчулардын жайкындары концерттик программаларында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз ушундай шанда, ушундай даражадагы сыйлоо урматтуу аземин жыйынтыктап атабыз. Себеби 33-чү Париж шаарында өткөн 33-чү жайкы олимпиадалык оюндарда кыргызстандыктар 16 лицензия менен барган болсо, алардын катарында 6 спортчубуз алтын орундарды багытып жогорку даражадагы медалдар менен кайтып келишти. Бардык катышуучулардын жана жеңүүчүлөрдүн урматына бүгүнкүдөй жогорку деңгээлдеги салтанат уюштурулуп, мамлекет башчысы ар бирин өз колу менен жекече сыйлап, жекече буттуктаганга да жүрүп болду. Эми улуттук телерадио корпорация үчүн да ушул олимпиада оюндары өтүп аткан күндөр абдан жоопкерчиликтүү учур болгондугун
меглегибиз келет. Анткени күн болобу, түн болобу ушул кыргызстандыктар катышкан. Жалпы кыргызстандыктар үчүн кызыктуу боло турган, үйүн ысыткан беттештердин баардыгын түз эфирде чагылдыруу үчүн 4 телеканал, 2 радио каналды иштеткенге тынымсыз аракеттерди көрдүк. Бүгүн болсо мына ушул спортчуларыбызды тосуп алуу, урматтап сыйлоо аземин чагылдыруу үчүн Манас эл аралык аэропортунда жана андан Бишкекке чейинки жолду катар шаардын ичинде өзүнчө чыгармачыл техникалык топтор иштеп атты. Бул улуттук телерадио корпорациянын бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшоо менен Кыргыз Республикасынын атын бийиктикке чыгарган, Кыргыз желегин эл аралык деңгээлде желбиреткен спортчуларыбызды даңктоо аракетинде болду дейбиз. Уважаемые телезрители, ну вот на этом завершилась торжественная церемония встречи членов национальной сборной, участвовавших в 33-х летних Олимпийских играх в Париже. Церемония прошла с участием президента Садыра Чапарова, и тренеры, главные тренеры, и сами спортсмены, и все участники Олимпиады, кто имел к ней отношение, получили сертификаты. Ну а наши спортсмены и сертификаты, и денежное вознаграждение, и автомобили. На этом мы завершаем нашу прямую трансляцию. Ну и, конечно же, напоминаем, что сегодня, 13 августа, в день прибытия спортсменов, Национальная телерадиовещательная корпорация вела прямой эфир, прямую трансляцию непрерывно на протяжении 3 часов с момента прибытия спортсменов в аэропорту Манас, на протяжении их дороги сюда, на центральную площадь, их кортеж. И, конечно же, мы благодарим и творческий состав, и технический состав Национальной телерадиовещательной корпорации, которая дала возможность, уважаемые телезрители, вам в прямом эфире наблюдать сам процесс и прибытия, и встречи спортсменов, членов национальной сборной. Мы благодарим вас за внимание и до свидания. Жалпыңыздарды тарыхый жеңиш, улут жылдызы жанып турган өзгөчө учур менен чындап куттуктайбыз. Байрамыңыздар менен дейбиз, урматтуу телегөрүүчүлөр жана кыргызстандыктар. Саламат болуңуздар. Бул адамдардын бири тишин Colgate Total менен тазалайт. Кадимки тиш пастасына караганда Colgate Total оозубуздагы көйгөйлөрдүн негизги себеби менен күрөшүүгө жардам берет. 12 саат бою